Саламатсызбы урматтуу Ханбейкем? Сизге кандай жардамым керек? Мага аябай жардамыңыз керек болуп жатат. Себеби мен атамдын сүлөкөтү түшүрүлгөн айкелдин баш узундугун өлчөм керек. Бирок мен аны кантип аткарууну билбейм. Макул, аны түшүндүм. Бирок бул сүлөкөттүн узундугун эмне менен өлчөө керек? Сиз билгениңиздей эле, биздин хандыкта бул сыяктуу нерселерди өлчөөгө колдонулган көк түстөгү квадраттарды колдонуу керек. Ал жөнүндө укканмын. Мен андай нерселер менен узундукту өлчөгөндү аябай жакшы көрөмүн. Ооба, биздин хандыкта бардык айкелдердин узундуктары бирдей болушу керек жана алар 4 көк түстөгү квадратка барабар болушу абзел. Аябай сонун. Бардыгы бирдей болсо, бардыгынын узундугу бирдей узундукта болсо, эң сонун турбайбы? Ооба, бирок бул айкелди 4 квадратка барабар узундукта болушуна менин эмнегедир көзүм жетпей жатат. Кабатырланба. Менимче биз бул айкелдин үстүндө иштей алабыз. Ал үчүн бул жерге квадраттарды ирети менен тизүүбүз керек. Анда сонун. Биз оңой эле бийиктиктердин узундуктарын да эсептеп кое алабыз да. Ооба, бул жерде айкелдин узундугун өлчөө үчүн квадраттарды биринин үстүнө бирин коюп, айкелдин жанына тизүү керек. Түшүнүктүү. Анда кеттик. Оп-оңой турбайбы? Аткарып көрөлүчү анда. Мага аябай эле оңой болгондой сезилип жатат. Биринчи квадратты мына койдум. Экинчи квадратты койдум. Үчүнчүнү мынакей коюп жатамын. Болбой калды. 3 квадратка барабар болуп калды го. Эми эмне кылам? Ой, Ханбейкем, шашпаңыз. Сиз койгон квадраттардын аралыктары ачык болуп калды. Алар биринин үстүнө бири боло тургандай кылып, ирети менен бири-бирине жакын тизилүүсү керек болчу. Түшүнүктүү. Чынында эле бул квадраттардын аралыктары аябай ачык болуп калыптыр, Ооба, аны кел кайра баштан аткарып көрөбүз. Макул, анда аралыктарын бири-бирине жакын кылып аткарып көрөлүчү, мына биринчи квадратты койдум. 2, экинчини алып үстүнө койдум, сиз айткандай. Эми үчүнчү, 4-түнчүнү койдум, мына үстүнө алып келип жакын кылып койдум. Жана 5-чи. Ой, бул кырдаалдан кантип чыгам? 5 болуп кетти го, аламат. Эми кантемин? Башымды аябай ооруп кетти. Токтоңуз Ханбейкем, сабыр кылыңыз. Сиз бул жерде баштаганыңыз айкелден төмөн болуп калды. Ал эми жогорку жагы болсо айкелден ашып кетти. Ошондуктан сизде көп чыгып калды. Ой, менин башым аябай айланып кетти го. Анда бул квадраттарды кандай коюп чыгуум керек эле? Сиз мага жардам берип көрсөтүп коюңузчу. Макул, бирок сиз муну өзүңүз эле оңой эле аткара аласыз. Бул квадраттарды алып коюлуудагы сиз квадраттарды айкелдин башталган чекити бул жерден баштап, ал эми анын чокусуна чейинки бийиктикте бирдей боло тургандай аралыкта тизүүңүз керек. Макул, мен бирок аябай чарчап кеттим. Ошентсе да бир аракет кылып көрөйүн, Эң сонун, дагы бир жолу аракет кылып көрүңүз. Мен дагы сизге жардам беремин. Рахмат, анда аткарып баштадым. Демек, квадраттарды бул жерден башталып, бул жерге чейин болуусу керек. Биринчи квадрат, мына экинчисин коюп жатамын. Биринчини койдум, эми экинчисин коёмун, Эми үчүнчүсүн койдум, 3-чү квадрат. Жана 4-түнчүсү. Азыр 3-тү койдум, 4-түнчүсүн алып келдим. Ура, туура болду. Айкелдин бийиктиги туп-туура 4 квадраттын бийиктигинде. Сиз айткандай эле туура аткардым, Ооба, бул жерде айкелдин узундугун туура өлчөдүңүз. Эң сонун. Аябай кубанып жатамын. Сиз жардам бергениңизге чоң рахмат. Сизге жардам бере алган болсом, аябай кубанычтамын. Анда мен кеттим. Рахмат чоң. Кайрадан көрүшкөнчө.